Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз Бишкек шаарынан келдик. Өзүм негизи Кочкорлуктун Нарын области Кочкор району. Өзүм бирок Бишкекте турам. Молдобаев Кубанычбек Муратбекович. Негизгиси бул тайган деген бул тетиги эзелтеден келген ата бабаларыбыз багып келген кыргыз нукура тайгандар болуп эсептелет да. Бул кыргыз тайганы деген көп качанкы убактарда бир ата бабаларыбыз баккан тайгандар. Ошондо бир айылда ушундай эт менен камсыз кылган, бул кыргыз тайгандары менен канчалаган ата бабаларыбыз колдонуп келген бул аңчылык жагына колдонгон ит болуп эсептелет. Өзүнүн эмелери боюнча ушундай бул кыргыз тайганы күлүк болот. Тоолуу таштарда кийике, кашкулакка канчалаган эмелерге охотага чыгып, ошол канчалаган илгерки ата бабаларыбызга ошо эт менен камсыз кылган бул кыргыз тайганы болуп эсептелет да. Мынакей ушул кыргыз тайгандары. Бул кыргыз тайгандары негизгиси качанкы убакта ата бабалардын убагында кыргыздын тайганы бир адамдын кунуна барабар болгон дейт да. Эмнеге дегенде ушул бир казак бир туугандар менен ошо кыргыз бир туугандарыбыз мисалы үчүн ата бабалардын убагында бирөө өлүп калат да, өлтүрүп алат, случайночу өлтүрүп алып, анан ошол маалда ошондо көк долу деген тайган болгон экен да. Кыргыздын көк долу тайганы. Анан ошондо ошону аскерди баягы тигилер сурап келет да, ушундай биздин эме кылып случайно өлтүрүп алат да, ошол маалда анан сураганда ошондо ошол тайганын сураганда бизге 9 тап деп көп сураган да, ошондо анан бизге да ошол 9даган көп байлыгыңардын кереги жок, ошол жана көк долу деген тайганыңарды бергиле деген да. Ошондо жанагы бул кыргыз тайганы бир адамдын кунуна барабар деп, мунун эмеси ушунчалыкка чейин эме да, бийиктикте. Эми азыркы деңгээлге жараша биздин баасы, тайгандын баасы көбүнчөсү бир тайган болду 200 миңге сураган, бербей койгон да. Мисалы үчүн мен Кыран деген тайганым бар, аны 1,5 миң долларга сурады, аны бербей койдум мисалы үчүн. Эмнеге дегенде бул кыргыз тайганы өзүңдүн жанына ит адамдын досу деп коет го. Мисалы үчүн жаныңа ичип жүрсөң, мисалы үчүн ооруп калсаң, охотага чыкканда бул ооруң басылат да. Аңчылыкка чыкканда. Бул ошондо өзүнүн күчтүүлүгүн ошол жактан көрсөтөт. Бул азарттык аябай күчтүү да, мунукучу. Түлкүгө чыгасың, мисалы үчүн үйдө аябай ооруп калып жатып калсаң, мисалы үчүн мен аңчылыкка чыгып кетем сразу. Анан бул аңчылыкка чыккандан ошол өзүнүн баягы күлүктүгү менен, өзүнүн баягы жөндөмдүүлүгү менен ошол жакка чыкканда баардык проблемаңды, баардык нерсени унуттурат да. Ошон үчүн ит адамдын досу деп коет да муну. Бул мисалы үчүн тайганды тапташлык, тайганды карашлык, бул беркин жөнөкөй эле иттердей эле. Бирок мунуку байлап койбош керек да. Байланган ит ууга жарабайт деп коет го. Муну баккан тууралуу келсек, буга кадимкидей эле жанагындай эт бересиң, эт сатып келип бересиң. Эми ким өзүнүн кандай эмесине жараша багат да, эт бересиң. Мисалы үчүн мен эт, мисалы үчүн жанагы азыр бойни деген көп, мисалы үчүн ошо бойнылардан барам, эт сатып келип берем, мисалы үчүн анан ошол эт мындай качан ууга чыгып, охотага чыгып калган малдарда муну жармага өткөрөм, жарма, сүт, жумуртка аралаштырып берем. Анан мындай салбурун оюндар болгондо муну ошо таптаганда 10 күндөй тамагын өзгөртөм. Мисалы үчүн ошол эт берип атканда, читлей эт бергенде бул эт оорлонтот да, тайганда. Оор болуп калат да. Ошол оор болбош үчүн муну тарбиялаган себеби ушул жана жармага өткөрөсүң, жарманын ичинде жана кылдар болот го, жанагындай эмне деп коет. Ошолор деген муну ичиндеги нерсеси баардык нерсеси сыдырып чөт ичиндегичи. Анан бул чуркаган малда жанагындай эт бербейсиң, тамак бербейсиң. Тамак берип, мисалы үчүн эт берип койсоң, ошол ичегисинин ичине калат дагы, анан чуркаганда анан түйүлөт дагы, бул чуркай албай калат да. Ошол себептен баягы оюндарга алып келгенде биз ошо 10 күн атайын тарбиялайбыз мунучу. Тамагын өзгөртөбүз мисалы үчүн. Анан карышкырга аңчылыкка чыкканда бул мисалы үчүн күчтөйсүң тамагын. Семизирээк кармап, мисалы үчүн ошол карышкырга чыгып карышкыр алдыра бербейт мисалы үчүн. Ошолго күчтүүрөөк, анан могу челюсттери, эмелери күчтүү болуш керек да. Анан арык болгондо алсыз болуп калат. Көп тоого жүргөндө 3 күн 4 күнгө чейин жүрүп каласың да. Анан семиз болгондо ошол жерден өзүнүн күчүн анан ошо охотада аңчылыкка чыкканда көрсөтөт бул тайганды. Негизгиси бул тайганды биз ошо байыга утуш үчүн эмес, же болбосо бир акча үйгө бир киреш алып келиш үчүн эмес да. Негизи мен тайганды эмне себептен багам? Илгерки ата бабаларыбыз качанкы убактарда ушу биздин кыргыз тайганы деген себептен ушу кыргыз тайганын көбөйтүш үчүн багып келем. Ушуга чейин могу канчалаган оюндарга келдик. Ошол оюндарга келгенде бүт эле өзүбүздүн чөнтөгүбүз менен чыгабыз. Мисалы үчүн көчмөндөргө барып калабызбы, же болбосо Таласкабы, же болбосо Нарынгабы, кайсыл жерге чыгып калса эч кимден мисалы үчүн акча сурабайбыз. Мисалы үчүн өзүбүздүн чөнтөгүбүз менен келебиз, өзүбүз май кууп келебиз, өзүбүз тамагын беребиз. Эмне дегенде бул
биздин тетиги эзелтеден келген ата бабаларыбыз багып келген Кыргыз Тайганын жоготуп албайлы деген максатта ушунчалык ушунун артынан сүйүп күйүп аракет кылып келатабыз да. Ошол өзүбүздүн тайганыбыз бар, Кыран деген, бөрү басар деген тайгандар. Ушундай жакшы Кыргыздын тайгандарын көбөйтүп, тайганга кызыккан бүр туугандарга тайгандарын берип, охотага алып чыгып, буларды аңчылыкка алып чыгып, көп жакшылыктар жаратып келатабыз. Анан айткандай эле бул жакта Таласка келдик бүгүн ошо эмеден. Бишкектен келдик. Бул жерде ошо салбырын оюндары тиги эмеде Чолпон атада ипподромдо Норуска карата отбор болот экен. Анан ошого жараша бияка келип ошо ар бир мисалы үчүн өзүңдүн тайганыңды башка жактын тайгандары менен ошо күчтүүлүгү боюнча, күлүктүгү боюнча баягы эметесиң да, таймандаштырып, ошо чуркатып, менин тайганым күчтүү экен, тияктын тайганы менен чуркаттың, бул жактыкы менен чуркаттыкты ошо таймаш үчүн, тайгандын күчтүүлүгүн жана күлүктүгүн далилдеш үчүн жер жүзүнүн баарын кыдырып ушундай аракет кылып келатабыз. Кудай буюрса ушул жактан эми отбор болот эмеге Чолпон атага оюндарга. Чолпон атадан ал жактан дагы Турцияга көчмөндөр оюндарына, 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот. Ошол экиге дайындык ошол эмеге жолдомо алынат да, Кудай буюрса.